Вечерний Бишкек дейт. Так, 24 минут 56 секунд, 25 минут образно. Тариф эконом болчу, по дела по домой койгом, шарды көздөйт. 4,25 сом. Пока заказ жоқ дейт. Ассаламу алейкум бардыңыздарга. Көрүп жаткан жамат, эфирде отурган жамат. Кандайсыңар? Амансыңарбы, тынчсыңарбы? Бүгүнкү саат 7, 17 август, кечки саат 7, биринчи заказ, кечки смена. Көрөбүз канча болот экен, саат 11-12 чейинки акчасы деген вопрос менен бүгүнкү сменаны тартып жатабыз. Самата New Rice 2019, газ, топливо пока что жарым бак. Келген жерим ремонт болот окшойт бул жерде походу. Ладно, улантабыз. Негизи өзү сүйлөйбү дейт. Тиги кыз айтчы нервке тийбей кыргызча сүйлөсүн, мурдун шырылдатпай, кыздарды доставка кылабы, аме кыргызча эле сүйлөп атат го дейт. Эфирде ушундай кызык моменттер болуп турат да. Так, экинчи заказ алып келдим, 221 сом, 18 мүнөт жол жүрдүк. Буга чейин заказ атмен алып салдым, бир заказ 3 остановкасы менен 1 саат 15 мүнөттүк жол көрсөтөт да общий. Атмен алып салдым. Без коэффициент берген, анан кандай болот экен деп кайра атмен алып салдым, короче. Ошол бул жак эфирде, короче, эме болуп атат. Сөз болуп атат о том, то что машина арендага барбы, тапсак болобу, депозит там даяр, акча деле даяр, там жашым 32-де деген суроолор болуп атат. Ошого ойлонуп атам да, кимде ким эгерде арендага машина берип аткан болсо, комментарий калып турууга же WhatsApp группа ачып коеюн, ошо группага жазгыла. Кимде ким кандай бир машиналар болгон болсо, возможно, арендага бере тургандарчы, а то менден көбү сурап атат да. Барбы депчи. Ошо группа ачып коеюн, ошо группага информация болсо реклама кылып, ошо жака салып тургула. Анда улантабыз, кийинки заказ күтөбүз. 21 мүнөт 50 секунд өтүп кетти. Келгениме так 5 мүнөттөй болду. Могу эже кызы менен келгенден кийин 1000 сом кармап атат колумачы. Бул 235 сом заказ. Анан кийин хорошо, келиңиз, картаңызга которуп коеюн десем, меники российский банк дейт. Ушундай адамдар мындай заранее кемелсе болбойбу дейм да. Так, дальше жактан заказ түштү, кеттим ошол заказга. Блин, ушундай эмени вообще түшүнбөйм да, елки-палки. Олап турат дейм, карап, ким тас айдабайсың дейм. Так, деп, 5 мүнөт, амай, 8 мүнөттө келдик, 137 сом наличными. Ну, эме болуп калды да. Кызыл болуп калды, баланс толтап кош керек болуп калды. Балансты толташ үчүн баланс. Бар экен го, елмай, чөт. Андан кирип толтурат экенбиз балансты. Так, баланс толтурайлы анда. Жана жерге келип заказды тапшыргандан кийин баланс түгөнүп калып, эфирден жаптым. Обработка болуп жатат эфир. Так, 854 сом, 106 сом баланста бар. Кстати, кимде ким парк издеп жаткан болсо, сиздерге миллион паркын сунуштайм. 2% комиссия алат. Приветственный бонус 200 сом, 3 заказ кылгандан кийин 800 сом заказ берет. Кимде ким кошулам деген болсо, сиздер үчүн миллион парк. Миллион паркка кошулуп миллион сом иште. 0702 60 55 60 номерине кайрылып алсаңыздар болот. А мен заказ алганы жатам. Так, Тыналиев Сынбаева дейт. 20 сом менен берди, кеттик. Бисмилла деп айдайлы. Азыркы пассажирлардан кыйын, мындай алдыңан отурам дейт. Отуруп туруп эле боенуп баштасоло, мен ачып туруп эле тарс моунун аны ачып туруп эле яка лимонадын коюп. Канча болуп поездка өзү? 306 сом болуп тур. 31 мүнөт жүрүпбүз. Карта менен оплата. Именно ушу балансқа акча толтургандан кийин оплата карта болуп түшөт да, ё-моё. Так, пока заказ жок. Күтөбүз. Жанагы Бека такси тартып аткан сериалды. Ошого окшош жерге. Село Ленинское 570 сомго келдим, 36 мүнөттө. Кайра кетишке барам. Береби, бербейби деген вопрос да эми. Ладно, карап көрөлүчү. Аз могул жерде туруп, разворотко келип, наркы берки айланатсам, тияктан патруль машина келип калса болобу?
патрульдүү машина келип, чё там, эмне болду, айланып жүрөсүң эки жакка дейт. Походу жанагындай клад-матка келгенде ойлоду окшойт. Анан мындай клиент таштадым десем, деп жана приложениени көрүп, деп туруп, жо деп кетти да. Бир чети жакшы биздикилер. Ушинтип мындай кебетен карап туруп эле, акы берген карап туруп эле мындай кетире берет. Россияда, Москвада жок, кебетен нормаль болсо деле тиешип бирдей кылат турайындар. Бул жакта алар андай эмес экен. Ошентип түнү кетип атам. Анан короче жанагы электромобиль эмне болду деп сурагандарга жооп берип коеюн ушул видеодон. Короче, мен электромобиль менен ДТП болдум, болуп туруп аны апарып таштадым да, таштап эмеге ремонтко акча керек. Менде сразу берген акча жок. Анан кийин типа бир убакытка чейин тил кат алып ремонт кылабыз, бирок пока очередь, тем более не оплаченный болуп өзүнчө төздөн кылган үчүн кичине бир аз кармалат деди. Мен айттым, башка машина чо там, кандай болот десем, машина жок азыр, вообще очередь, тем более дейт, машина так жок дейт. Анан кийин все, ладно деп ал жактан чыгып почти бир 4-5 күндөй жатып, анан кийин могу аренда таптым мен Санатаны тауып, анан ошол Саната менен азыр жүрөм. Саната жакшы условия менен табылды мен үчүн лично, аябай жакшы болду. Анан ошол мен иштеп жүрөм, короче. Азыр могу Ленинский село дегенге келип туруп, эми заказ жок, домой койдум. Экономду жандырып болсо да кетип калам ошойдун деп ойлоп атам да, чото. Эмегечи шлагбаумга чейин, шлагбаумдан дальше адам алып кетем да. Уже саат 10 болуп калат. Эртең менен Кудай буйруса, бисмилла деп чыгабыз жумушка. Так, азыркы убакытка чейин канча иштедимби? Азыркы убакытка чейин 1563 сом иштеп турмун. Азыр жалко да мемеге дагы, ёлки-палки, кетиш. Шлагбаумга чейин пустой кетпесем керек, чото 30 секунд көрсөтөт, берсе керек по-любому адам, Ладно, көрөбүз да, чё как, почем дегендей. А так, ушундай новостилер ушул убакытка чейин. Конечно, полицейскилер, милициялар базар жок. Не айланып атасың дейт го келип. Так, 390 сомго келдик, заказ алып Ленинский жактан. Ленинский жактан 390 сомго заказ алып келдим. Так, эми кеттим дальше. Шлагбаумдан дальше үйгө. Походу ушу менен бүттү бүгүнкү смена. Канча болду, итрон болсоңор мынакей. Азыркы заказ менен кошулуп 1800 получается.